Жергиликтүү коом ушул салганга ушундай ачылганга аябай муктаж эле бар. Ошол менен жергиликтүү калк менен айыл өкмөтүнө үнү жетип, ошо айыл өкмөтү тарабынан мына акча каражатын бөлүп берип, жакшынакай салды салып, мына айыл өкмөтүнүн тыгыз эл менен иштешкен деп ойлойм да. Ошондой жетишкендиктери бар. Ушул спорт зал 2022-жылы Казыбек айыл аймагынын Кызыл Тоо айылынын жергиликтүү бюджетинен акча каражаты бөлүнүп, ушул спорт зал курулду. Анын ичинде баардык бизге керектүү оокаттардын баары бар. Бул жерде ковер бар, маты бар, балбандарга керектүү шаймандардын баары бар. Мен бул жака тренер болуп келип калганымдын себеби конкурс болуп, конкурстун негизинде өтүп келип, ушу жерде тренерликти иштеп жатам. Биз ЮСАИДтин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында спорт ийримин ишке киргизүү үчүн коомдук огууларды өткөрдүк. Ошо коомдук огууда эл менен макулдашып, спорттун баасын бекиттик, машыктыруучулардын бир балага ай сайын баасын бекиттик. Бүгүнкү күндө ошол кесипкөй тренерлерди ачык конкурс өткөрүү жолу менен тандап алдык. Тренерлер менен ата-энелердин ортосунда жана тренер менен айыл өкмөтүнүн ортосунда келишимдер түзүлүп, бүгүнкү күндө иштеп баштады. Аталган спорт залда 7 жаштан 16 жашка чейинки балдар спорт менен машыгышууда. Күрөш боюнча 30 бала машыгып жатат, дзюдо боюнча 20 бала машыгып жатат, бокс боюнча 20 бала машыгып жатышат. Аталган машыккан балдар ушул биздин райондук, облустук, республикалык деңгээлдердеги иш-чараларга катышып, алдыңкы орундарды ээлеп келишүүдө. Бул биздин жетишкендик деп эсептейм. Район аралыкта ар кандай турнирлер уюштурулуп турат. 2 айда бирден ошол турнирлерде утуп мени сүйүнткөн, айыл элин сүйүнткөн балдар бар. Мен ал балдардан көп үмүттөнөм. Өзүмдүн да жүрөгүмдө тиги көп бийиктиктерди багынта албай калган нерсени ушу окуучуларым багынтса дейм. Азыркы убакта өзүңүздөр көргөндөй эле Акжол Махмутов, Жоламан Шаршенбеков, Эрназар Ахматалиев ошол балбандар менен сыймыктанып, ошолордон мотивация алышат балдар. Ошол балбандардай болуп, Олимпиадада Кыргыздын желегин желбиретиш эң негизги биздин максатыбыз.